Кириш сөз. Кулпунайды ким гана сүйбөйт. Ал жыттуу да, таттуу да. Аны эч нерсеге салыштыра албайсың. Биз сүйгөн Кулпунайдын дагы эч кимге айта элек сырлары бар. Эмесе, аны менен жакындан таанышабыз. Тарыхы. Кайсы бир уламышта мындай айтылган: 18-кылымда француз офицери Чили тоолорунда тыңчылык кылып жүргөн болот. Ачкачылыктан өлүп калбаш үчүн офицер кичинекей жыттуу жер жемишти жеп көрүүгө бел байланат. Ошентип, кичинекей жер жемиштин жардамы менен ал тирүү калат да кийин аны бир топ кыйынчылыктар менен өз мекенине алып келет. Жер жемиштердин бир бөлүгү Париждеги ботаникалык бакчага өткөрүлүп берилет. Ал жакта коңшу катарда Тынч океандын жээгинен алынып келинген кызылгаттын жанына Атлантикадан келген кызылгат отургузулган экен. Бул жер жемиштер өз ара капыстан кыйылышып, жер жемиштин жаңы түрү пайда болот. Ал азыркы Кулпунай. Ошентип, баардык кызылгаттарды артка калтырып, Кулпунай падышанын дасторконунан орун алат. Кызыктуу фактылар. Бардыгыбызга Кулпунайдын өңү кызыл экени маалым, бирок анын ак түстөгүсү дагы бар. Мындай түрү 18-кылымдын ортосунда жапайы кулпунайларды кыйыштыруудан пайда болгон. Мындан 7 жыл мурун голландиялык дыйкандар атайы колго алып, коммерциялык деңгээлде өстүрүшүп, Кулпунай менен ананастын гибридин көбөйтүшкөнгө чейин жер жемиштин бул түрү жоголуу коркунучунда турган. Кулпунайдын бул түрүнүн сырткы түзүлүшү кызылгатка, даамы жана жыты ананаска окшош болгону менен жер жемиш баары бир Кулпунай деп аталат. Курамы. Курамындагы витамин жана минералдардын көптүгү жагынан Кулпунай башта турган алгачкы 5 жер жемиштердин катарына кирет. Анда темир, магний, марганец, калий, жез, сахар, Б тобундагы витаминдер С витамини, каротин, фолий кислотасы, клетчатка жана органикалык кислоталар бар. Кулпунайдын курамындагы калорий коон жана дарбызга караганда кыйла аз. Пайдалуу жактары. Антиоксиданттык касиети бар болгондуктан Кулпунай артериосклерозду алдын алат. Ошондуктан жазында жана жайдын башында аны күнүгө жеп туруу жакшы. Курамында май менен натрийдин аз өлчөмү жана көп өлчөмдөгү калийдин жардамы менен гипертонияда мыкты даба. Ошондой эле жүрөк оорусу барлар жана стенокардияга кабылгандар күнүмдүк тамактануу үлүшүндө Кулпунайды кошкону пайдалуу. Жер жемиш зара кубалоочу касиетке ээ жана подагра, артрит, геморрой, ацит, гепатит жана цирроз сыяктуу боор ооруларында жакшы жардам берет. Антиоксиданттык касиетинин жардамы менен рак клеткаларынын пайда болушунан сактайт. Колдонуу. Эң пайдалуусу кумшекер кошулбаган жаңы бышкан Кулпунай. Тилекке каршы мындай Кулпунайды бир жылдын бир нече айында гана жей алабыз. Ошондуктан аны тоңдуруп алсак, жылдын каалаган мезгилинде жеткиликтүү болот. Тоңдурулган Кулпунай көпчүлүк пайдалуу элементтерин, анын ичинен С витаминин дагы сактап калат. Албетте, Кулпунайды башка жер жемиштер менен коктейль жана смузилерди даярдоодо пайдаланса болот. Демек, баардыгыңыздарга жакшы табит каалайбыз. Жыйынтык. Кулпунайдын маалы келгенде колуңузду кенен ачып базарды көздөй жөнөңүз. Ал учурдан өзүңүз жана жакындарыңыз ырахаттанышсын. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.